Туруңуздар. Oturunuzlar. Конституциялык соттун отуруму ачык деп жарыяланат. Исраилов Данияр Эдилбековичтин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жана Ашыркул Уулу Кенжебектин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуулар каралат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отуруму төрагалык кылуучу Өскөнбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Жолдошева, Жумабаев, Касымалиев, Кыдырбаев, Шашыналиевдин курамында сот жыйналышынын катчысы Омурканова Гүлназ Анварбековнанын катышуусунда өтөт. Гүлназ Анварбековна сот отурумуна чакырылган катышуучулардын тууралуу маалымат бериңиз. Бүгүнкү сот отурумуна кайрылуучу тараптан Исраилов Данияр Эдилбековичтин өкүлү Алмазбеков, Ашыркул Уулу Кенжебек, жоопкер тараптан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Сыранов Самат Кыштабекович, үчүнчү жактар тараптан Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич, Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ишеним кат боюнча өкүлү Койшубаев Аман Аянович, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук өкүлчүлүк борборунун өкүлү Кеңешбаев Динмухамед Кеңешбаевич жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү Үсеналиева Бактыгүл Сырдбаевна жана Бакасов Султан келишти. Сот отурумуна чакырылган башка катышуучулар болгон эмес. Рахмат, отуруңуз. Тилек Алмазбекович, келиңиз, өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Неме Гүлназ Анварбекова, документтерди бериңиз, немелерди азыр беринет. Тилек Алмазбекович, айта бериңиз, өзүңүз тууралуу маалымат. Алмазбеков Тилек Алмазбекович, 16.07.93. Сот отуруму кыргыз тилинде өтүп атат. Билген жок белеңиз? Я не знал, честно. Мне ничего не приходило, не подписывал. Котормочу катары Конституциялык соттун аппаратынын кызматкери Олжобаев Айдар катышат. Маалыматты бере бериңиз. Отуруп деле сүйлөсөңүз болот. Олжобаев. Алмазбеков Тилек Алмазбекович, 16.07.93. Проживаю по... Кайталап коесузбу? Алмазбеков Тилек Алмазбекович, 16.07.93. Проживаю. Тилек Алмазбекович Алмазбеков 1993 жылдын 16 июлунда төрөлгөн. Дальше. Адрес. Иштеген жериңиз? Работаю юристом в правовой клинике Адилет. Адилет укуктук клиникасында юрист болуп иштейм. Сурооңуздар барбы? Отуруңуз. Ашыркул Уулу Кенжебек, келиңиз.
трибунага келиңиз, өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Туулган жылыңыз, жашаган жериңиз, иштеген жериңиз тууралуу. Кыгыз коюңуз микрофонду. Урматтуу соттук коллега, атым Ашыркулов Кенжебек, туулган жерим билимим жогорку, үй бүлөлүүмүн. Иштеген жериңиз. Иштеген убактылуу иштебейм азырынча. Суроолор барбы? Жок. Отуруңуз. Самат Кыштообекович, келиңиз трибунага. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Туулган жылыңыз, Саламатсыздарбы? жашаган жериңиз, иштеген жериңиз тууралуу. Менин аты жөнүм Сыран Самат Кыштообекович. Жогорку кеңештин Конституциялык соттогу өкүлү, жашаган жерим Бишкек. Суроолор жокпу? Отуруңуз. Алмазбек Табалдиевич, келиңиз трибунага. Өзүңүз тууралуу маалымат берип коюңуз. Олдобаев Алмазбек Табалдиевич 1973 жылы 9 февралында Бишкек шаарында төрөлгөм. Жашаган дарегим президенттин жана министрлер кабинетинин Конституциялык сотунда туруктуу өкүлү болуп иштейм. Отуруңуз. Аман Аянович, келиңиз. Куйшубаев Аман Аянович, 1 ноябрь 1995 жылы туулгам, жашаган жерим, иштеген жерим Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн укуктук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысымын. Отуруңуз. Бактыгүл Сыртбаевна, келиңиз. Саламатсыздар. Мен Усеналиева Бактыгүл Сыртбаевна 1983 жылы 20 июнда Скөл обласына караштуу Жетегиз район Сары айылында төрөлгөм. Азыркы жашаган жерим, иштеген жерим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысымын. Жакшы. Суроолор жокпу? Отуруңуз. Султан Бакасов, келиңиз. Саламатсыздар. Бакасов Султан 1955 жылы 25 сентябрда төрөлгөм. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерин колдоо сектору башчысы болуп иштейм. Отуруңуз. Суроолор жокпу? Отуруңуз. Мату судьялар документтери боюнча суроолор жокпу? Тилек Алмазбекович, Ашыркулуу Кенжебек, Самат Кыштообекович, ордуңуздардан туруңуздар. Сиздерге укуктарыңыздар жана милдеттериңиздер түшүндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 34 беренесине ылайык сиздер иштин материалдары менен таанышууга, алардын көчүрмөлөрүн чыгарууга, көчүрмөлөрдү алууга, далилдерди берүүгө, далилдерди изилдөөгө катышууга, процесстин жүрүшүндө келип чыккан бардык маселелер боюнча өз жүйөлөрүңөрдү жана пикирлериңерди билдирүүгө, корутунду сөз сүйлөөгө, ошондой эле өтүнүчтөрүн билдирүүгө, судьяларга ооз-эки жана жазуу жүзүндө түшүнүктөрдү берүүгө, билдирилген сунуштамалар жана өтүнүчтөр боюнча өз пикирлериңиздерди айтууга укуктуусуздар. Кайрылуучу тарап өз талаптарын негизин же предметин өзгөртүүгө, алардын көлөмүн көбөйтүүгө же азайтууга, талаптардан баш тартууга укуктуу. Жоопкер тарап аларды толук же жарым жартылай моюнга алууга же аларга каршы пикирлерин билдирүүгө укуктуу. Ар бир тарап далилдерди берүүгө жана өз талаптарын жана каршы пикирлерин негизи катары таянган жагдайларды далилдөөгө укуктуу. Сиздер өз укуктарыңыздарды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Сотко атайын жалган маалыматтар бери Конституциялык сотту сыйлабагандык катары бааланат жана мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып келет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 39 беренесине ылайык судьяны же судьяларды алууну өтүнүүгө укуктуусуздар. Стороны и их представители имеют право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения,
по всем возникающим в ходе процесса вопросам выступать с заключительной речью. Стороны также имеют право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным представлениям и ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. При судебном разбирательстве по письменной процедуре стороны предоставляют свои разъяснения, ходатайства, предложения. Каждая сторона вправе предоставлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается на основании своих требований и возражений. Стороны обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Стороны и их представители обязаны являться по вызову Конституционного суда, дать объяснение и ответить на вопросы. Тилек Алмазбекович, сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Сизге судьянын же судьялардын катышуусун алуу жөнүндө өтүнүчүңүз барбы? Жок. Сизде кошумча өтүнүчтөр барбы? Иш Жок. боюнча. Отуруңуз. Ашыркулуу Кенжебек, сизге милдеттериңиз жана укуктарыңыз түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Сизде судьяны же судьяларды катышуусун алуу жөнүндө өтүнүчүңүз барбы? Жок, андай өтүнүчүм жок. Кошумча өтүнүчтөрүңүз барбы иш боюнча? Иш боюнча кошумча өтүнүч Чүй областтык мамлекеттик администрациясынын өкүлүн ишке тиешеси жок деп эсептейм. Отуруңуз, анын немеден карайбыз. Хорошо. Отуруңуз. Самат Кыштыбекович, сизге укуктарыңыз жана милдеттериңиз түшүнүктүүбү? Күйгүзүп койсоңуз. Жок, күйгүзүп коюңуз микрофонду. Түшүнүктүү. Судьяны же судьялардын катышуусун алуу жөнүндө өтүнүчүңүз жокпу? Жок. Жок. Кошумча өтүнүчтөрүңүз жокпу иш боюнча? Жок. Отуруңуз.